Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө балалуу болуу маселеси абдан курч турат. Ошол тууралуу эркектер үйлөнөрдүн астында, балалуу болуу пландарынын астында кандай процедураларды өтүш керек, кандай даярдык көрүш керек, ошол жөнүндө кыскача маалымат бермекчибиз. Фармация илимдеринин кандидаты Шайлообек Үркүнбаев негиздеген интегративдик Сеннамед клиникасынын уролог-андрологу болуп эмгектенем. Атым Азат. Балалуу болуу маселеси бүгүнкү күндө өтө курч турат. Өзүңүздөр билгендей, биздин кыргызстардын салтына байланыштуу бул суроо аялдардын гана моюнда илинген. Эркектер көрүнүшпөйт, кайрылышпайт, качан уже балалуу болбой көп жыл өтүп баштаганда анан айла жоктон эркектер кайрылып баштайт. Балалуу болуунун астында эмес, даже үйлөнөрдүн астында керек болсо текшерилүү зарыл. Анткени дегенде эркектердин урологический системасы жакшы иштеген менен ошо жыныстык кошулуу болуп, суюктук чыгып турса эле баары жакшы деп ойлой берет. На самом деле ошол суюктуктун ичинде уруктук барбы? Маселе ошондо жатат. Уруктук чыга эле берет дагы, ичинде сперматозоиддардын саны аз болуп калат, сперматозоиддардын качествосу начар болуп калат, кыймылы начар болуп калат, саны көп болсо дагы өлүктөрү көп болуп калат. Ошол сперматозоиддар сүзүп жүрө турчу суюктуктун дагы качествосу туура болуш керек. Эгерде сперма өтө кою болуп калса, сперматозоиддар дагы көп кыймылдай алышпайт, бат эле өлүп калат. Ошолордун себебинен дагы балалуу болуу датасы ардан ары жыла берет. Эркектер балалуу болуу пландарынын астында, үйлөнөрдүн астында 3 ай мурун уже даярдануу зарыл. Ал даярданууга эмне кирет? Бул общий рекомендациялар, бул сөзсүз түрдө тамактанууну тартипке салыш керек. Өтө майлуу тамактарды жебей, вес кошо турчу тамактарды жебей, свежий овощи, фруктыларды жеп, андан тышкары сөзсүз түрдө физкультура менен аректениш керек. Мен ушул жерден өтө баса белгилеп кетчү, бул ошо ашыкча веске маани берет элем. Эгерде эркек кишиде ашыкча вес болсо, ал эркекте эстроген деген женский гормон көбүрөөк болуп калат. Эгерде ошол гормон көбүрөөк болсо эле сөзсүз түрдө уруктугу начар болуп калат. Уруктугунун саны азайып калат, уруктуктун кыймылдаганы начар болуп калат. Анан физкультурага өтө маани бериш керек. Эгерде эркек постоянно физкультура менен алектенип турса, мышцалары, мулчумдары канча көп иштеген соң тестостерон абдан көбөйүп баштайт. Тестостерон көбөйсө эле сперматозоиддарга сөзсүз түрдө жакшы таасирин берет. Ошо менен чогуу эркектер кайсы бир санда анализдерди тапшыруу зарыл. Бул биринчи эле гормональный анализдерди тапшырыш керек болот. Эркектердин гормонунун деңгээли канча, кереги жок женский гормондордун деңгээли канча, кайсынысы ылдый өйдө болсо, ошону корректировка кылуу зарыл. Антпесе уруктукка сөзсүз түрдө залалкасын тийгизип келет. Экинчи маселе бул урогенитальный инфекция деп коет. Ошо эркек кишиде мурда кийин жугускан инфекциялардын себебинен дагы уруктук өтө начар болуп калышы мүмкүн. Инфекция менен деле эгерде боюна бүтүп калса, аял киши ошол эле инфекциялар аялында да болуп, ошол инфекциялар бала өсүп келатканда аябай чоң залалкасын тийгизип, анан жанагы выкидыш же болбосо замершая беременность деп коет. Ошо өсүп келатып баланын жүрөгү токтоп калат. Ошондой көрүнүштөр абдан көп болот. Ошон үчүн выкидыш болуп кетсе эле, зародыш дальше өспөй токтоп калса эле, баягы аял кишилик үнөлөгөн бул эң туура эмес нерсе тилекке каршы. Ошондуктан ушул инфекцияларга да өтө маани бериш керек. Ошолорду сөзсүз текшерип, кайсы инфекция болсо ошону жокко чыгарып, анан кийин лечение бүткөндөн кийин, бери дегенде 2 айдан кийин анан планирование кылыш керек. Себеби дегенде биз жазган дарылар дагы уруктукка кандайдыр бир залалкасын тийгизет. Ошонун баары восстановление болуп бүткөндөн кийин анан планирование болуш керек. Ошон үчүн биз айтып атканда ошо 3 ай деген, ошол 3 ай срок деген ошол негизден алынган. Дагы айта кетчү нерсе, бул уруктук деген жакшы өтө высокий температураны чыдабайт. Ошондуктан адам баласынын дене табы 36 градус болсо, жумуртканын температурасы 33 градус болот. Ошондуктан пландап аткан астында 3 ай мурун уже баняга, саунага, парилкага барбаш керек. Эгерде машинасында подогрев сиденья болсо, аны дагы иштешпеш керек. Постоянно ысыкка учурап жүрө берсе, уруктуктар постоянно слабый, өлүк болуп кала берет. Пландоо максатта деп эле эркектер өздөрү аптекага кирип эле кайсы бир витаминдерди алып ичип башташат. Бул дагы туура эмес. Туура витаминдер кайсы бир количествода эркектерге сөзсүз келип туруш керек, чтоб уруктук жакшы состояниеде болуп туруш үчүн. Бирок аны врач өзү аныктап туруп, анан дозасын жазып берип ичиш керек. Эгерде кайсы бир витаминдер, бизге пайдалуу эле витаминдер ашыкча болуп кетсе дагы, ал кайра терс таасирин берет. Ошондуктан муну дагы врач менен консультация кылып туруп, анан иш алып барыш керек. Акыркы маселе бул спермограмма жөнүндө кичине маалымат бермекчимин. Спермограмманы тапшырардын астында да канча бир даярдык керек.
Жұбайыңыздар менен кошулгандан кийин ровно 3 күн өткөрүп туруп 4-күнү барып тапшырыш керек. Спермограммага ачка барыштын кереги жок. Курсагыңыздарды тойгузуп алып, кадимкидей эле барасыздар. 3 күндүн ичинде баня, парилка, сауна же машинаңардын подогревин иштеткен болсоңор, анда болбойт. Спермограмманы берердин астында дары-дармектер ичилбеш керек. Если ичилип калган болсо дагы канча бир убакыт өтүш керек. Бери дегенде 3 жума өтүш керек. Ошонун баарын сактап туруп, спермограмманы тапшырып туруп, биринчи консультацияга келсеңер, уже көп даярдыгыңар болуп калат. Андан ары уже спермограмманын жыйынтыгын көрүп, сандарын көрүп, врач дагы дальше обследование кылганга мүмкүнчүлүк болот.